8 saat 22 мүнөттө көрсөтүп турат. Сааттын жебелери, ардактуу көрөрман, сиз УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүнү түз эфирде көрүп жатасыз. Жаңыдан кошулгандар болсо дагы бир рет сиздерге кутмандуу күн каалайбыз. Бүгүн күнгө болсо бейшемби 30 апрель. Мына ушул таңда сиздерге жакшы маанай тартылбайбыз деп биздин студиябызга жигиттер жамааты келип калды. Тагыраак айтканда, ким деп турган болсоңуздар, бүгүн бизде конокто Баткенде билесиздер, ушул райондук балдар музыкалык мектеби бар. Мына ушул музыкалык мектептин мугалими жана окуучулар келип отурат. Тагыраак айтканда, ушул Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин аккордеон классынын мугалими Абдыкалык уулу Акжол жана ошондой эле Акжолдун окуучулары келип отурат. Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Куш келдиңиздер студиябызга. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Таңкы маанайлар жакшыбы? Жакшы. Жакшы келип алыңар. Акжол, эми улуусу мугалим катары сизге саламдашып алууга мүмкүнчүлүк берели. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен шаарынын тургундары, Баткен телевизиясынын кызматкерлери, сиздерге терең ырзачылык. Ушу бизди эртең мененки таңкы конок болуп кетүүгө чакырганыңыздар үчүн сизерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздер дагы куш келдиңиздер. Мынакей биз буга чейин маалымат бердик, ушул жакшы маанай тартылаш үчүн деп биздин өздөрү кичине болсо дагы өздөрүдөн чоң аккордеон көтөрүп келген окуучулар менен тааныштырып четинен, Акжол. Музыкалык мектептеги азыркы учурда ушул аккордеон кружогунда дейбизби, канча өзүңдө окуучуларың бар? Анан ушул окуучулардын арасынан суурулуп чыккан 3 окуучуну алып келипсиң, ушулар тууралуу маалымат берип кетсең. Жакшы болот. Мен ошо Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде аккордеон классы боюнча сабак берем. Менде жалпы 11 бала окуйт. 11 баланын ичинен алдында суурулуп эң алдыңкы окуучулардын бири бул чекедеги бала Рахманов Нуртилек деген бала. Биздин Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде 4 жылдан бери окуйт. Бул Коңурбаев Бактыбек деген бала бул Баткен райондук балдар музыкалык мектепте окуйт. Бул биздин мектепте 1-класс болуп окуп келатат. 1-класс болгонуга байланыштуу бул азыр кичинекей чыгармаларды ойноп, эл алдына чыгып биринчи жолу Баткен телевидениясына, анан башка балдарга караганда алдыга сурулуп келе жатат. Бул Умарбеков Али, бул Баткен райондук балдар музыкалык мектепте окуйт, бул дагы аккордеон классында. Бул быйыл 2-класс bizde. Бул деле өр жөндөмү жакшы, сулуху жакшы. Мунун менде 2 жылдан бери окуп келатат. 2 жылда кыйла деген чыгармаларды үйрөнүп, классика чыгармаларды үйрөнүп келатат. Ошол. Эми эң башталгандарга эмне кайсы чыгармалардан башталат негизинен? Бизде эң келгенде башында эле ноталарды тааныштыруу, скрипкалык ачык деген бар, ошону тааныштырып, музыкада канча нота бар, ошолорду үйрөтүп, анан аккордеон боюнча маалымат беребиз. Анан биринчи бизде бүтүн нота, жарымдык нота дегендер болот. Ошолорду үйрөтүп, кичине баштап, келгенде эле балага биринчи аккордеонду кырмат койбойбуз. Аккордеон боюнча маалымат беребиз. Гамма деген болот, до мажор деп. Ошолорду беребиз, ошолорду үйрөтөбүз. Бала 2 жыл, 1 жылдын ичинде жакшы ойноп, өздөштүрүп калат аккордеонду. Азыр мына аккордеон 2 бет ойнолот да мисалы. Ооба. Быйылкы жагда клавиш, ал жагда да анан ушул 2 кол бирдей иштеш керек. Ооба, биз биринчи чыгармаларды берип атканда, биринчи оң жагын үйрөтөбүз. Оң жагын үйрөтүп, оң жагына көнүп калуу, өз эрки менен ойноп калганда, экинчи жагынан сол жак болуп калат, бул бас жакты. Бул деле 2 сабак келгенде, анан бас жагын үйрөтүп, анан экөөнү кошкон үйрөтөбүз. Кошуп ойногондо кээ бирки балдар бул жагын кошкондо бул жагын кошо албай калышат да. Ошого биринчи секин үйрөтүп, жай темпте үйрөтүп, кийин андан тезирээк үйрөтүп, балдарды 2 жагын кошконго үйрөтүп калабыз. Бас клавишасы маанилүү, баягы чыгарма аткарганда. Ооба, маанилүү болот. Бул жакта ойногондон кийин бул жакты да кош керек. Бул жак кошпосоң, бул жакта бул бас болуп калат. Биякта сол ойногондон кийин бас жакта баягы үндү дагы жогорулатып берет. Жакшы, эми силер менен таанышабыз. Өзүң жөнүндө айтып берсең, каяктан болосуң, канчанчы класссың, музыкалык мектепте канча жылдан бери окуп атасың? Саламатсызбы? Менин атым Рахманов Нуртилек, өзүм 15 жаштамын. Мен ушул музыкалык 4 жылдан бери келип окуп жүрөм. Өзүм Баткенден болом. Кайсы мектепте окуйсуң? Баткен облустук жалпы билим берүү жатак мектебинде окуйм.
аккордеон жакшы үйрөнүп калдың анда 4 жыл болсо э? Алда 1 жыл. 1 жыл бар. Жакшы. Сиз? Менин аты жөнүм Коңурбаев Бактыбек, мен 11 жаштамын. Мен ата-энем ошо военный аскер бөлүмүндө иштегенине карата Баткен областына келип жашайбыз. Негизи мен Шарап Токсоновдун атындагы жалпы билим берүү мектебинде окуйм. Музыкальныйга эми 1 жыл болот. Демек, аскер кызматкеринин баласысың. Өзүңөр нокаттан. Жакшы. Аккордеонго кандай кызыгып калдың? Аккордеонго негизи мен эле кызыгат элем аккордеонго. Кызыгып, Алия Жамантаева эже экен, Огажан Козбаев агайым ушу маалымат айтып калып, ушу аккордеон Агажал агайыма келип калдым. Жакшы. Үйрөнүп калдыңбы жакшы эле? Али? Мен атым Уларбеков Али. Мен Садык Айтматов жалпы билим берүү мектебинде окуйм. Музыкалык мектепте 2 жылдан бери окуйм. Менин жашым 11де. 11де. Музыкалык мектепте 2 жылдан бери окуйсуң, э? Сен кандайча келип калдың музыкалык мектепке? Мен мектепте отурсам эчекейим Айнур Ахматова. Ушундай кружок келиптир аккордеондон дегенде мен кызыгып кетип, апама барып ушундай кружок келиптир деп катышып алгам. Эмне үчүн ушул именно ушул аккордеон тандап калдың? Башка кружоктор кызыкпадың да? Кызыкпадым да, аккордеонго гана кызыктым. Жакшы. Анда биздин бүгүн жалпы ушул көрөрмандарга классикалык дейбизби, же болбосо шаңдуу чыгармалардан аткарып бересиңер, э? Анда бизде биринчи Рахман Нуртилек деген окуучум ойной берсин. Рыспалдык Кадырдын Кара шоу деген чыгармасы бар. Жакшы. Ошону Жанибек Ботобеков агай, мен агайым кошту. Ниязалы Борош атындагы музыкалык училищеде сабак берет. Ошону вариация кылып иштеп чыккан. Ботобеков Жанибек агайым ошонун вариациясын ойной берсин. Жакшы болот. Кеттик анда. Баракелди, сонун, жакшы. Азаматсың. Бир чыгарманы аткарганга канча убакыт кетет даярдаш үчүн? 1 айдан убакыт кетет. Баланын жөндөмүнгө карайт. Кээ-бир балдар 1 айдын ичинде тегерегинде 2 чыгарма ойносо да болот. Булар ошол бир чыгарманы берсем, ошол 2 жолу келгенде, 3 жолу келгенде жумасында жөндөмүнө жараша экен да. Жөндөмүнө жараша үйрөнүп кетишет. Жакшы. Нуртилек, ошол ийгиликтери бар экен, ошол боюнча өзүң айтып берсең. Кандай конкурстарга катыштың дегендей. Өзүмдө бир нече сыйлык бар. Биринчи сыйлыгым бул Ошто мезгил жаңырыгы деген концертке баргам. Ошондо диплом менен 1 медаль берген. Анда мен 2 класс болгом музыкалык школда. Экинчи бул жакында эле болгон Баткенде өнөр кербени. Анда мен ушу аккордеон менен 1-орун алгам. Өнөр кербени 2026 чармачыл жаштардын 1-республика кароосуна экен, бала? Аспаптарды жеке мынакей. Көрсөңүздөр болот. Жакшы. Канча катышуучунун арасынан 1-орун болдуң? Так саны жок, бирок көп эле балдар катышкан. Республика боюнча экен да бул, демек, а? Жакшы. Кандай сезимдер болду жеңиштерди алганда? Сезимдер өзүм дагы 1-орун алганга аракет кылгам. Көп даярдангам ушул концерт үчүн. Кара сунактарга кайсыл мындай тапшырмалар болду? Эмне силерге мындай талап болду дегендей? Тапшырмадан талап ушул чыгарманы эле жакшы кайталаш, өзүңө баягы
биринчи орун алган дегенге ишенем. Жакшы. Кубаталы анда бир жыл болуптур Бактыбектин келгенине. Жакшы үйрөнүп калдыңбы? Чыгарма атап бересиң бизге? Азыр андан тамашалуу жеңелер дегенди ойлоп берейин. Не деген? Тамашалуу жеңелер. Тамашалуу жеңелер. Ой, баракелде. Сен демек тойго даяр болуп калыпсың. Тойго чыга турган болуп калыптыр. Жакшы. Сонун. Эми Алиге кезек берели. Али дагы буюрса мына азыр карап турсам, Алиге аккордеон жетпей атат да? Ошол боюнча айтып берсеңиз, мисалы, мектепте кандай аккордеон жетиштүү элеби, 11 бала кантип окушат дегендей. Мектепте аккордеон жетиштүү эле балдарга. Биз эртең менен эрте келгенге байланыштуу үч аккордеон алып келдик эле. Негизи жетиштүү эле аккордеон. Жетиштүү эле аккордеондор бар. Мектепте аспаптар баары жетиштүү. Аспаптар баары жетиштүү. Жакшы. Али кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Мен азыр сиздерге Полишка поле деген чыгарманы чертип берем. Ал орус эл чыгармасы. Ошону азыр сиздерге чертип берем. Болду. Баракелде, кол чабатталы. Сонун жакшы. Негизи эле классикалык чыгармалар, анан негизи эле ырлар бул эл тандабайт да. Ооба. Бул классикалык чыгармалар менимче азыркы буларга оор болсо керек менимче, аткаруу. Аткаруу оор. Кыргыз чыгармаларга караганда орустардын чыгармасы анча кыйын болот. Бул кыргыз чыгармаларын бир айда жаттап, буларды 2 айда жаттап, булардын ар бир точкасына чейин биз стакката деп коет, лига деп коет, ошолорго карап ойноп кетиш керек. Жакшы. Эми өзүңүз ырдап деле жүрөсүз, бизге эми ырдап берет окшойсузбу эми? Мындай чыгармалардан кийин, Мына колумда сиздерге азыр. Музыкалык билимиңиз бар мына сизде. Ооба, мен ошол Баткен райондук балдар музыкалык мектебинде Раматылык Зайырбек Султанов агайдын колунан 3 жыл сабак алгам. Андан кийин Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкальный училищеда 4 жыл Жаныбек Бутабеков деген агайда сабак алып келдим. Андан кийин ошол Ош педагогика университетинде дагы окуп келдик. Ал жакта ошол билимибизди көчүрөт дегендей. Азыр мен сиздерге Лейлектен чыккан Бабырашай Мамрасул Мавлянов деген агай бар. Ошонун чыгармасы бар. Братам жолдо мына деген. Ошону аткарып берейин.
аттанып келеличи, арманды таштап артқа. Өмір аз ойлап көрсең, өкітте қалба ертең. Еріте жүрегімді, еркелеп сүйші еркем. Өмір аз ойлап көрсең, өкітте қалба ертең. Еріте жүрегімді, еркелеп сүйші еркем. Күн болып көрінесің, нұр болып төгілесің. Керемет сезімдерді кезіккен ушыл кечи. Мен сені сүйем деші, сендік мен сендік деші. Bir ömür esте қалсын, сүйінің ушыл кечи. Өмір аз ойлап көрсең, өкітті қалба ертең. Еріте жүрегімді, еркелеп сүйші еркем. Баракелли, азаматсыз колчалар болсын. Рахмат айтабыз. Салеме ардактуу көрөрман, сиз УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыз. Эгерде биздин конокторго сооруңуздар бар болсо, каалоо тилегиңиздер бар болсо, же болбосо бүгүн күнүн эсебинен туулган күн ээлери бар болсо, сөзсүз түрдө экран түбүндө турган WhatsApp номерибизге билдирүү калтырыңыз. Сиздин билдирүүңүз сөзсүз түрдө өз дарегине жетет деп мен сизге сөз берип кетейин. Эфирдин аягына чейин болушунча аракет кылып калыңыздар. Азыр келген билдирүүлөр бар, окуйбуз да андан кийин суроолорго өтөлөм. Бизде СМС билдирүү бар экен. Кошунам Бактыбек укама чоң ийгиликтерди каалайм. Аккордеонду укмуштай чертип, талантың менен баарыбызды кубантып жүрө бер. Бүгүн телевизордон эфирде отурганың эмгегиңдин жыйынтыгы. Ар дайым өнөрүң өркүндөп, багың ачылып, эл сүйгөн талант бол. Ден соолук, бакыт жана чоң сахналар сени күтсүн. Ийгилик сага иним деп Мерма эжең СМС билдирүү жиберген, аягы 740 абоненти. Кийинки СМС билдирүү: Кутман таңыңыздар менен УТРК Баткен теле берүүсү сиздердин ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Ар дайым ушундай таланттарды элдин алдына таанытып жүрө бериңиздер. Акжол агайыбызга чоң рахмат айтабыз. Биздин балдарды ушинтип тарбиялап өстүрүп жатканына дагы да ушундай окуучулардын көбүн тарбиялоо насип кылсын. Агайыбызга ишине ийгилик, бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Мыктылардын мыктысы болуп жүрө бериңиз агай. Бактыбектин апасы СМС билдирүү жиберген экен бизге, 927 абоненти. Кийинки СМС билдирүү: азаматсыңар, ишиңерде ийгилик коштоп жүрсүн. Балдар дагы азамат балдар экен, абдан сонун аккордеон чертишет экендер. Окууларына ийгилик каалайбыз деп 736 абоненти бизге билдирүү калтырганы. Кийинки СМС билдирүү: Бактыбек, сага ийгилик каалайм, мыкты аккордеончу бол, келечегиң кең болсун, мыкты Кыргызстанды коргогон эр жигит бол. Зинаида эжең сени жакшы көрөм, ар дайым биз сыймыктанган жигит бол деп 625 абоненти билдирүү калтырган экен. Саламатсыздарбы, УТРК Баткен телеканалы. Эфирде отурган аккордеон кармап отурган жигиттерге чоң салам. Мыкты, жакшы аккордеон чертип буюрса, сахнаны багындыргыла деген билдирүүлөр бар экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен Нуртилек жана ошондой эле Али, Бактыбек, силерге ийгиликтер каалайбыз, бар болгула дейт. Балдарга суроо: Баткенде кайсы ырчыларды угасыңар деген билдирүүлөр дагы бар экен. Суроо бир гана ушул, калгандары каалоо тилектер экен. Баткенде ырчылардын кайсы ырчыларды угасыңар дейт. Агайыңардан башка. Өз көп эле Баткенден чыккан баягылар аккордеон ойногондор бар. Алардын Кимдер мисалы? Сен мисалы ошол аккордеон ойногон агайдын аккордеон четкенин жактырып ушундай моменттер болуп болчулар. Өзү биринчи өзүмдүн атам дагы ойногон аккордеон, ошондон кызыга баштаган мен. Атаң, Ошо тип музыкальныйга келгенде бир агайым бар эле, Динмухамед агай. Көбүнчө аккордеонго кызык ошол убакытта болгон. Демек атаң дагы аккордеон ойнойт. Көрөт ата бизди? Айттыңбы эфирге чыгам деп? Жок, көрбөйт. Көрбөйт, Бактыбек? Мен негизи ошо
Мағжан Қозыбаев ағайым аккордеон чертіп, өзі да чертеді, өзі да ырдайды. Чоң концерттері шығып башка. Биринчи ошого келип музыкадан ошо аккордеон чертип атып көрүп калып, кызыгып, аккордеон черте албай. Аны ошо Алия Жамантаева эжекем, Мағжан Қозыбаев ағайым, ошо Ажал ағайыма алып келип көрсөтүп берген. Ушул Ажал ағайыма рахмат айтам. Мени үйрөтүп. Жакшы. Али? Мен чоң атам ойнойт эле аккордеон. Мен музыкальныйга барып, атам аккордеон черткен көрүп өтө кызыгып баштадым. Ошо Акжол агайыма рахмат, мени ушундай деңгээлге жеткирди. Жакшы. Коңурбаев Бактыбектин талантын сыйлайбыз. Мындан ары да мыкты чыгармаларды аткара бер, келечекте чоң сактанып жаркын жылдызы болушуңа тилектешпиз деп Айпер эжеси СМС билдирүү жиберет бизге. Алдын эле 66 абоненттен. Азаматтар ушундай активдүү болуп СМС билдирүү жибериңиздер. Саламатсыздарбы УТРК, Баткен Бактыбек иним, азаматсың, талантың ташындай берсин, келечегиң кең болсун. Эжең Кайыргүл. Бүгүн Бактыбектин бир туугандар бизди көрүп аткан эфирде. Баарыңыздарга чоң салам. Биздин Ноокаттан да көрүп аткан бир туугандарыбыз бар болсо, Ноокат элине да бизден чоң саламдар айтабыз. Анткени биздин област телеканалы мына ушул Орто Ош шаарындагы айрым аймактарында татаарын эске алыңыздар. Жана ошондой эле билдирүүңүздөрдү жиберсеңиздер, ушинтип өз дарегине жеткиргенге даярбыз. Саламатсыңарбы балдарым, мен Уларбеков Алинин тайнеси болом. Балам келечегиң кең болсун, ден соолукта бол. Биз сени менен сыймыктанып көрүп отурабыз. Балам келечегиңер кең болсун. Ноокаттан салам деп мынакей бизге дагы бир салам билдирүү келип атат. 394 абоненти. Сиздерге да бизден чоң салам. Ноокаттык азыр бир инибиз олтурат бул жерде. Анда уланталым, жигиттер. Акжол мырза, мына ушул балдардын эми бул жерде айтып аткандай эле кыйындардын арасынан кыйындар чыгат демекчи. Мына ушул окуучулардын арасынан ушул мыкты деп алдыдагы кароо сынактарда жеңген жигиттер олтурат да бул жерде. Мыктылардын мыктысы. Анан эми буларды көрүп кийинки окуучуларына балким ушинтип аракет кылып, баягы окуучунун ийгилиги жакшы болсо, бул мугалимдин жетишкендиги, мугалимдин ушу берген тарбиясы болот да. Анан буюрса алдыда дагы кандай кароо сынактар бар, анан даярдыктар болуп атабы дегендей. Ошо бизде кече өнөр кербени деген жакында эле конкурс болду, жарыш болду. Ошол жерде ошол Нуртилек окуучум биринчи орунду алды. Медал менен сыйланды. Андан кийин ошо Коңурбаев Бактыбек ошол конкурста өнөр кербени боюнда боюнча чыгарган неме концертте бул 3-чү орунду алды. Азырынча али кийинки конкурстарга даярданып атабыз. Алини Кудай кааласа эми кийинки конкурстар болсо алдыда ошол конкурстарга алып чыкканга аракет кылабыз. Негизинен конкурска канча жаштан башталат? Мисалы балким буларды азыр класс болуп бөлүнөт атпайбы? Канчанчы класстан баштап конкурстарга катышкан? 2-чи класс, 3-чү класстан баштап өздөрүнүн мындай ошого жараша ойноп калганда, темпте ойноп калганда анан алып чыгабыз. Жакшы, анда убактыбыз да азайып баратат. Дагы эгер мүмкүнчүлүк болсо, чыгармалар болсо, дагы бирден мүмкүнчүлүк берели. Андан эмесе Нуртилек окуучум экөөбүз сиздерге папри чыгарма ойноп берейик. Алтын балалык менен Жамгыр төктү деген чыгармалар. Түгөлбек Казакбаевдин ыры. Ошону аккордеонго иштеп чыккан. Ошо менин агайым ошто Жаныбеков Ботобеков. Ботобеков Жаныбек агайым. Ошону вариацияларынан ойноп берейик. Жакшы болот. Эптегенде. Бул биринчи часын ойноп берсин. Экинчи часын ойноп берсин.
Кол чаап коюңуз агайыбызга. Азаматсыңар. Эфир саатыбыз аяктап баратат. Соңку суроолор болсун. Акжол, ушул мектепке, музыкалык мектепке кабыл алганда канча жаштан, канча класстан кабыл аласыңар? Биз мектепке кабыл алганда 3-класстан баштап, 1-класстан баштап кабыл алабыз. Азыр эртең 1-сентябрга балдарды кабыл алуу болот. Ошого Баткенде кызыккан окуучулар болсо, Баткен райондук балдар музыкалык мектепке кабыл алууга даярбыз. Аккордеон классы, фортепиано, комуз класстары бар. Балдар келип, катышып, 5 жылдык билим алып, бизде диплом берилет. Диплом 5 жыл окугандан кийин диплом берилип, ошол билим менен, эгер ошол билим менен кызыгып, ошол багыт менен кетсе, Оштогу Ниязалы окуу жайына жиберебиз. Ошол жакта да агайлар бар, ошол жактан баланы билим берип, ошолтон күчөтөт баланы. Демек сиздер алар менен тыгыз байланыштасыздар. Байланыштабыз. Бизден бүтүп барган окуучулар ал жакта окуйм десе, мүмкүнчүлүк болот, сиздер күчөшүп бересиздер. Жакшы, мүмкүнчүлүк экен. Анда соңку суроолор, эгер силерди көрүп аткан көрүүчүлөр, достор, силерден кийинкилер болсо, эмне дейт силер өзүңөрдүн кеңешиңерди айтат элеңер? Балким аккордеонго чакырасыңарбы, же болбосо комузга чакырасыңарбы? Эмне дейт элеңер? Өзү ар адамдын өзү жаккан аспабы болот. Мисалы, мен бир досумду кыйнап аккордеонго алып келсем, аккордеонго кызыкпаса, окуй албайт. Өзү бир нерсеге кызыккан болсо, ошого өзү дагы үйрөнгүсү келген болсо, үйрөнө алат. Өзү мен да башында аккордеонго анча деле кызыкпайт элем. Мен ушул музыкальный мектепке келгенден кийин мен 1-класс болгондо ушул мектепте 4-5 класстык окуучулардын ойногонун көрүп, бир кандай десем, кызыгып кеткем да, көбүнчөсү мысыктанып кеткем ушунда.
Ушул 4 жылдан бери ушулар аракет кылып жүрөм. Мектептечи кандай жалпы билим берүү мектебинде окуучуларың, досторуң кызыкышабы? Ооба, классташымда бир классташым комуз ойнойт. Анан башка классташтарымды билбейм, кызыккандар болсо керек. Жакшы. Мектепте болгон иш-чараларда алдыда турасыңар. Аккордеон окучакта, Жакшы. Негизи өзүңдө аккордеон барбы? Ооба, бар. Бар, жакшы. Бактыбек, негизи азыр Шарап Токсоновду окуп атасың, негизи ошо Нуртилек акам айткандай эле туура, ошо адамды кыйнабаш керек. Өзү кызыгып, анан биздин мектепте деле көп комузга кызыгып, комуз ойношот. Классташтарым аккордеонго кызыккандар деле бар. Ошо Али аккордеон ордук кылбайбы сага? Жок, ордук кылбайт. Өзү салмагың канча сенин? 29-30 болуш керек. Аккордеон салмагы канча Акжол? Кармап турган аккордеон салмагы. Аккордеон салмагы 7 килограмм, 10 килограмм болуп калат. Жакшы. Мектепте же болбосо азыр ата энелерибиз көрүп атабы силерди? Ноокатта ата-энелер көрүп. Ноокаттан, жакшы мынакей. Биздин жалпы ушул көрөрмандарга дагы ыраазычылык айтабыз. Убактыбыз дагы бүтүп баратат. Кыскача мүмкүнчүлүк берели, эгер убакыт номер болсо ойнотуп калалы, анан болбосо эркин микрофон берели. Эркин микрофон берейик анда. Анда силерге эркин микрофон берели. Жалпы көрүп аткан бир туугандарга, ата энелерге, досторго энен салам жолдоп, же болбосо жакындардын туулган күнү бар болсо куттукталсаңар болот. Ушул камера тартып аткан акеңерди карап сүйлөп алсаңар болот. Нуртилектен баштайлы. Мен баштан эле өзүмдүн ата энеме салам айтам. Ошол мага музыкальныйга алып келген ошол апама рахмат. Эжемдерге, инимдерге ошол аккордеонга үйрөтүп келгениге, досторум менен ушунча көп убакыт алар дагы музыкальныйга ошол алып келгенге аракет кылгам мен дагы. Кыскача айтканда жалпы общий туугандарыма, классташтарыма, ата-энемдериме салам жолдойм. Акжол окуучуларың менен көп ийгиликтер коштоп жүрсүн деп бизге 062 абоненти билдирүү калтырган экен. Рахманов Нуртилек, сонун ойноп бердиң. Биз сени колдойбуз. Азаматсың, келечекте ким болгоңар келет деген дагы суроону берген экен. Мынакей ушул суроо менен жыйынтайынчы. Ким болгоң келет келечекте? Мен ушул келечекте аккордеон менен ойногон бир кандай десем күчтүү акын болгум келем. Көп концерттерге катышып, сыйлыктарды алып, бирок мен үчүн башкысы сыйлык эмес, бул ошол адамга өзү эле өнөр. Канча деле сыйлык алба, бирок ошол өнөрүң сага көбүнчө керек болот деп ойлойм. Жакшы, мыкты аккордеонист болуш, кыялың. Бактыбек? мен биринчиден тоже атам менен апама салам айтам. Алар ошо мага аккордеондо катыштырып, аккордеон алып берип эме алганы. Экинчиден агайыма салам айтам. Ушинтип мен аккордеонду көп ийгиликтерге жетиштирип, катыштырып берет. Анан кийин үчүнчүдөн ошо Мамажан Козбаев агайыма, анан Аля Жамантаева эжекеме салам айтам. Мугалимдериме салам айтам, досторума, ата-энеме, туугандыктарыма. Эртең менен окуйсуңбу же түштөн кийин окуйсуңбу? Түштөн кийин окуйм. Демек убакыт бар экен, Ким болгоң келет чоңойгондо? Мен Эми чек аранын ошол кызматкердин баласы экенсиң, сен дагы ошол мекенди коргогон балдардан болсоң керек. Мен негизи чоңойгондо артист да болгум келет, музыкант болгум келет, баары жок аспаптарды билгим келет, ойноп. Ошо. Демек атаңдын кесибиден бир аз алысыраак экен сеники анда, чыгармачылыкка жакын экенсиң, азаматсың. Али? Мен келечекте ушинтип тойлордо ырдап музыкант болуп кетким келет. Ушул мени көрүп отурган ата-энемдерге рахмат, мени колдоп атат. Жакшы, рахмат. Дагы бир эсмес билдирүү келди, окуйлардан кийин жыйынтап Акжолго сөз берели. Саламатсыздарбы дейт Али, молодец укам, буюрса чоң ийгиликтерге жеткин, өнөрүң өркүндөй берсин, мыкты аккордеонист бол, ийгилик сага, сени жакшы көрөбүз деп эжең Асел эсмес билдирип жиберген экен. Салам, УТРК Баткен телеканалда таңкы Баткен көрсөтүүсү, сиздерге ийгилик, рахмат дейт ушундай таланттуу балдарды эл алдына алып чыкканыңыздар үчүн. Ал эми аккордеон кармап отурган бардык ушул балдарга жана агайына чоң рахмат.
ушундай балдарыбыз көбөй берсин, бош убактысыны текке кетирбей, ушундай жакшы бир нерселерге жакшы бош отурбасын деген билдирүү экен. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө албетте бош убактыбызды же болбосо бекерлүү убактыбызды башка нерсеге коротпой, мына ушундай уулдарыңыздарды балким кружокторго комуз, аккордеон, мына фортепиано же болбосо андан сырткары тилдерге деле берип спорт жаатына берсеңиз деле балаңыздын бош убактысы ушундай бир жакшылык чагылса, буюрса келечекте сиздерге дагы жакшы бир ийгиликтерди алып келет деген ойдобуз. Ажол мырза, анда сизге да эркин микрофон берели. Рахмат. Анда эмесе сиздерге Баткен телевизоруна чоң рахмат бизди чакырып бергениңиздер үчүн. Ошо Баткен элине баардыгына салам айтабыз. Ошо бизди көрө турган Баткен шаарынын тургундарына ыраазычылык билдиребиз. Каалоо тилектерине чоң рахмат. Мындан кийин дагы балдарга аракет кылып билим берип келгенге даярбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Анда ишиңиздерге ийгилик болсун. Балдарга болсо жакшы окууларды каалайбыз. Буюрса аккордеонду кучактап кетип сабакка алып кетпесин, ал жагын да алып кеткиле, себеби ал жагы да керек. Анан буюрса сөзсүз түрдө ушул аккордеондо окуп мыкты өзүңөр ойлогон ой максатыңарга жеткиле дейли. Чоң рахмат келип бергениңерге. Ардактуу көрөрман, бүгүн бизде студиябызда конокто болсо Баткен балдар музыкалык мектебинин аккордеон сабагынын мугалими Абдыкалык Акжол мырза жана ошондой эле Али Бактыбек Нуртилек биздин студиябызда конокто болду. Буюрса биздин эшигибиз дагы ачык. Таланттуулар үчүн эгер келем дегендер болсо, албетте сөзсүз түрдө мынакей каникулдан кийин, 10 күндүк эс алдан кийин биз кайрадан түз эфирлерибизди улантабыз. Ошол убакта байланышып кенен биз менен ошол эфирге чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. УТРК Баткен телеканалы сиздерге жакшы эс алууну каалайт. Буюрса биздин телеканалдан алыстабаңыздар. Облас аймагында болуп жаткан ар кандай кызыктуу маалыматтарды сөзсүз түрдө майрамдык чыгарылыштар дагы турат алдында. Мына ушул майрамдык чыгарылыштар дагы сиздерге тартуулап бергенге ар дайым биз кызматтабыз. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Бүгүнкү эфирди алып барган ал эми оператор Бексултанга жана ошондой эле Нургүл Мырзахматова режиссер эжекебизге терең ыраазычылыкты айтабыз. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ал эми УТРК Баткен телеканалы өз берүүлөрүн уланта берет. Биз кийинки эфирлерде сиздер менен жолугушканча деп коштошобуз. Коштошуунун артында албетте мына ушул жолугушуу күн бар экенин унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.